сегодня хотим поздравить наших. Иса Ахунбаев атындағы Қырғыз мамлекеттік медициналык академиясынын фармация факультетинин студенттери Қазақстанда өткөрүлгөн КМШ өлкөсүнүн мыкты студенти 2023 эл аралык сынагында 1-2 даражадагы дипломдорго жана төш белгилерине ээ болушту. Первый раз уже принимают в этом проекте. Аталган долбоорго мурда катышып байгелүү орундарды алып келгенбиз. Ал эми бул жылы биздин студенттерибиз 1-2 даражадагы дипломдорго ээ болуп, бизди кубандырды. В этом году нам было очень приятно. Студенттерибизге академия тарабынан бардык шарттар түзүлгөн. Алар билим алуу менен бирге өздөрүн ар тараптуу өнүктүрүүгө көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Биздин студенттерибиз, жаш окутуучуларыбыз жыл сайын чет өлкөлөрдө өтүүчү түрдүү олимпиадаларга, конференцияларга жана семинарларга катышып турушат. И Иран, и так далее. Вот. И, конечно, хотелось бы еще сказать то, что вот этот дух, наверное, воспитывает в наших студентов патриотизм и любовь к нашей родине. Сынакта 1 даражадагы дипломдун ээси болгон каарманыбыз Айжана Абдымомунова 3-курстун студенти. Ал коомдук иштерге активдүү катышкан, уюштуруу иштеринде жигердүү иш алып барган, көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү болгон үлгүлүү студенттердин бири. Ошондой эле Жаш акын жазуучулар союзу бирикмесинин төрайымы, аны менен бирге көптөгөн илимий макалаларынын автору. Эл аралык сынакта Бобек ассоциациясы тарабынан уюштурулуп, дал ошол биздин илим, билим жана маданият жана спорт тараптарынан сыналып келди. Мисалга ала турган болсом, бул менин тек гана бир күндүк эмгегим деп айтууга болбойт. Себеп дегенде бул 6 жыл аралыгында ыктыярдуулук менен алектенип келип жада калса башкы секретарлык кызматтарды аркалап келген мен андан тышкаркы дагы көптөгөн коомго салымдарымды кошуп келемин да. Бул жерде өзүңдүн тек гана студенттик эмес, бул жерде өзүңдүн коомго кандай аралаша аласың, өзүңдү адам болуп жаралып, коомду өзүңдү кандай алып кете аласың деген жаатында, илим жаатында бизди өзүбүздү сыноого берилген конкурс болду деп айтсам туура болчудай. Конкурска абдан көп өлкөлөрдөн келишти. Алардын ошо сынактагы коюлган талаптар абдан эле күчтүү болду, жөнөкөй болгон жок. Ошолордун баардыгына Айжандын эмгектери, Айжандын аракети ошолордун баарына жооп берди деп ойлойм. Ошо буга окшогон биздин жаштар ошо фитофармга келип, фитофармда ошо бардык шарттар түзүлүп, ошо балдарды, илимге умтулган балдарга колунан жетелеп ошо өстүрүп, келечектеги биздин ошо фармация жааматында, фармация жагындагы өсүп өнгөн илимпоздорду, окумуштууларды, деги эле биздин Кыргызстандын фармация жагын өстүрүп, элди дары-дармек менен камсыз кылуудагы жашнакай эмгектерин кыла турган жаштар өсөт деп ойлойм. Ал эми КМШ өлкөсүнүн мыкты студенти 2023 сынагынын 2 даражадагы дипломунун ээси. Канзада Ажибекова ушул эле факультетинин 5-курсунун студенти. Ал дагы артыкчылыктары менен сынакта өзүн мыкты деңгээлде көрсөтө алган. Буга спорт жаатындагы кызыгууларыма, илимий тарапта маданиятка жана коомдук ишке жигердүү катышкандыгым үчүн мындай дипломго ээ болуп отурам. Буга чейин өзүбүздүн окуу жайыбыздагы студенттер кеңешинин, дебаттык клубтун, фитофарм илимий кружоктун жана биргелик коомдук бирикмесинин мүчөсү катары бир катар коомдук иштерге, илимий жана маданий спорттук иш-чараларга катышып келем. Быйылкы жана буга чейинки бир катар илимий эл аралык научный конференцияларга катыштым, быйыл дагы буюрса. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.